إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Урматтуу мусулман бир туугандар, биз шарият илиминен ушунчалык узакташып, кээ бир сүннөт амалдар бидат болуп көрүнүп, бидат амалдар сүннөт болуп көрүнүп турган заманда жашап атабыз. Жада калса диндеги кайтарылган кээ бирки ширк амалдар, ал ширк амалдардын ширк экенин баяндап кайтара турган илимдүүлөр жок, диндеги бар амалдардай көрүнүп турган заманда жашап атабыз. Мунун себеби эмнеде? Мунун себеби, урматтуу мусулман бир тууган, Куран сүннөттөн узакташууда. Мунун себеби таухид эмне, ширк эмне, буларды үйрөнүп билүүдөн узакташканда. Сахабалардын жолунан, пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын сүннөтүнөн узакташканда. Бул сабагыбызда, урматтуу мусулман бир тууган, кыскача токтоло турган маселебиз көз тийүүдөн сактануу үчүн, же болбосо келе турган баледен сактаныш үчүн, же өзүндөгү бар оорудан айыгуу үчүн көз мончок, же болбосо тумар, же дагы башка бир ушул сыяктуу нерселерди тагынып алуу ширк экени жөнүндө. Кээ бир адамдар көз тийбесин деп көз мончок тагынып алат. Кээ бирөө бутуна тагынып алат, кээ бирөө колуна тагып алат, кээ бирөө балама көз тийбесин деп кичинекей баланын жаткан бешигине илип коет, көз мончокту, же тумар илип коет. Дагы башка бирөөлөр үйүмө көз тийбесин деп үйүнүн астанасына тикенек, же болбосо бир жаныбардын мүйүзүн, же дагы башка бир нерсени илип коет. Дагы башка бирөөлөр минип жүргөн унаасына көз тийбесин деп унаасынын ичине көз мончок, же болбосо тумар, же дагы башка бир ушул сыяктуу нерселерди илип алат. Мындай нерселерди көз тийүүдөн сактаныш үчүн, урматтуу мусулман бир тууган, же болбосо айтканыбыздай келе турган балелерден сактаныш үчүн, же өзүндөгү бир балени, ооруну кетириш үчүн илип алуу ширк, урматтуу мусулман бир тууган. Аллах субханаху ва таала эгерде мусулман адам ширкке түшүп кала турган болсо, ал ширкинен тообо кылып өлбөй турган болсо, анда Аллах субханаху ва таала ширкти эч качан кечирбейт. Эгерде мусулман адам азыркы айтылган нерселерди жөн гана себеп сактай турган Аллах субханаху ва таала өзү деп, куткара турган Аллах өзү деп, шифа бере турган Аллах өзү деп ишенип, бул нерселер жөн гана бир себеп деп ишене турган болсо, бул кичине ширк болот, урматтуу мусулман бир тууган. Кичине ширк деген бул сен жасай берсең болот. Бул кичинекей эле күнөө деген эмес бир тууган. Кичинекей ширк бул адам өлтүрүүдөн чоң күнөө. Кичинекей ширк бул уурулук кылуудан чоң күнөө. Кичинекей ширк бул зына кылуудан дагы чоң болгон күнөө. Эгерде азыркы айтылган нерселерди ошол нерселер өзү сактайт деп илип алган болсо, өзү сактайт деп тагынып алган болсо, анда, урматтуу мусулман бир тууган, бул чоң ширк болуп эсептелет. Аллах субханаху ва таала өзү сактаган болсун. Имам Ахмед рахимахулла өзүнүн муснадында, жана Ибн Хиббан рахимахулла өзүнүн сахихинде, жана Ибн Маджа рахимахулла өзүнүн сунанында Имран ибн Хусейн радияллаху анхумадан алып келген хадисинде, анна Расулаллах саллаллаху алейхи ва саллам ра'a раджулан في يده حلقة من صفر فقال ما هذه؟ قال من الواهنة. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам бир адамды сары жезден жасалган билерзик сыяктуу нерсени колуна тагынып алганын көрөт.
Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жанакы адамдан бұл эмне деп сурайт. Эмне үчүн муну тагынып алдың деп. Жанакы адам минал вахина дейт. Менин колум ооруйт. Колумда оорум бар. Ошол ооруман айыгыш үчүн тагынып алдым дейт. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жанакы адамга инзиха, аны чечип сал дейт. Фа иннаха ла тазидука илля вахнан дейт. Аны чечип сал дейт. Ал сен тагынып алган нерсе сенин ооруңу тек гана күчөйтөт дейт. Сага эч качан пайда бербейт дейт. Аны сен чечип салгын деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам аны чечип ыргытып салганга буйруйт. Хадистин уландысында фа иннака лау митта ва хия алейк ма афлахта абадан. Эгерде сен ошол тагынчагыңды тагып жүрүп, тообо кылбай жүрүп бул дүйнөдөн өлүп кете турган болсоң, деди пайгамбарыбыз, ма афлахта абадан деди. Сен эч качан кутула албайсың деди. Сен ошол тагынчагыңды тагынып жүрүп, тообо кылбай бул дүйнөдөн өлө турган болсоң, деди, сен эч качан ийгиликке жетпейсиң деди. Демек, урматтуу мусулман бир тууган, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жанакы адамды оорусунан айыгыш үчүн тагынып алган жанагы тагынчагын чечип салууга буйруду. Ал адамга уруксат берген жок. Анткени ал жанакы билерзик сыяктуу мындай нерселерди тагынып алууга шарият уруксат берген эмес. Сөзсүз түрдө мусулман адам эгерде бир оорудан айыгыш үчүн же болбосо көз тийүүдөн сактаныш үчүн бир амал жасоону каалай турган болсо, ал амалы шариятта болгон болуш керек. Же болбосо Куран сүннөттөгү келген, Куранды окуп өзүнө дем салуу керек, же болбосо сүннөттөгү келген дуалар менен өзүнө дем салуу керек. Өзүнө Алла субханаху ва тааладан коргоо тилөө керек. Эгерде ал амалы жасамакчы болгон ал амалы ал шариятта дагы көргөзүлбөгөн амал боло турган болсо, жана ошондой эле тажрыйбадан дагы билинбеген, медицина сыяктуу, дарылануу сыяктуу билинбеген нерсе болсо, андай нерселерге уруксат эмес. Аны себеп кылып карманып алуу, урматтуу мусулман бир тууган, бул ширк болуп эсептелет. Дагы башка бир хадисте, бул хадис Уқбат ибн Амир радиаллаху анхунун хадисинен келет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул хадистагы имам Ахмад рахимахуллахнын муснадында, жана Ибн ал-Хаким рахимахуллахнын мустадракында, жана башка алымдар өздөрүнүн мухаддис алымдар өздөрүнүн китептеринде алып келет. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Ман тааллака тамиматан фала атаммаллаху лаху." Ким өзүнө тумар тагып алган болсо, деди пайгамбарыбыз, фала атаммаллаху лаху деди, Аллах ал адамдын ишин оңунан бүтүрбөсүн деди. Эгерде мен шифа табайын деп тумар тагынып алган болсо, Аллах ага шифа бербесин деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дуа кылып атат. Анын ишин оңунан чыгарбасын, анын ишин бүтүрбөсүн деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ал адамдын каршысына дуа кылды. Тилегинин каршысына. Хадистин уландысында "Ваман тааллака вад'атан фала вад'аллаху лаху" деди. Бул дагы бир тумардын бир түрү деңиздин астынан чыгарылат. Кимде ким дагы тумар тагынып алган болсо, Аллах таала аны эмне деди, тынчтантпасын деди да. Ага тынчтык бербесин деди. Аны Аллах таала ырахатта койбосун деди. Ушул хадистин бир риваятында келет: "Ваман тааллака тамиматан факад ашрака" дейт. Кимде ким тумар тагып алган болсо өзүнө, бул жерде айырмасы жок, өзүнө тагып алабы, же айтканыбыздай минген унаасына тагып алабы, же болбосо минип жүргөн атына тагып алабы, же айтканыбыздай баласынын бешигине илип коебу, айырмасы жок. Пайгамбарыбыз айтты: "Факад ашрак" деди. Ким тумар тагынса, тагып алса, ал ширкке түштү деди. Бул ширк, урматтуу мусулман бир тууган. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сактануу үчүн тумар тагынып алган адамга ал эмне деп дуа кылды? Ал айыкпай калсын,
Ал эмне максатта ошону тагынган болсо ошол максаты ишке ашпасын, Аллах Таала ишке ашырбасын деп дуа кылып койду. Эми пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ушундай дуа кылгандан кийин ким ойлой алат? Мен көз мончок тагынып, мен тумар тагынып бир оорумдан айыгам, же болбосо келе турган бир баледен сактанам деп, же болбосо көз тийүүдөн сактанам деп. Албетте эч ким бул нерсени айта албайт. Себеби Аллах субханаху ва тааланын элчиси дуа кылды. Айтканыбыздай, жөн гана бул себеп, Аллах өзү сактайт, Аллах өзү оорудан айыктырат деп ниет кыла турган болсо, анда бул адам ширкке түштү. Бирок чоң ширк эмес, кичине ширк. Айтканыбыздай, кичине ширк чоң күнөөлөрдөн дагы чоң болгон күнөө болуп эсептелет, урматтуу мусулман бир тууган. Ошондуктан маселебиздин аягында айтарыбыз, бул сыяктуу көз мончокторду, тумарларды тагынуудан мусулман адам өтө сак болуу керек. Анткени бул амалдар ширк амалдардан болуп эсептелет. Аллах субханаху ва таала ширкти эң чоң күнөөлөрдөн деп санаган. Эгерде инсан тобо кылбай кете турган болсо, ал ширк амалынын күнөөсүн эч качан кечирбеймин деп айткан. Аллах субханаху ва таала баарыбызга тавхидти үйрөнүп, ширк эмне экенин үйрөнүп, ошол ширктен сак болууга Аллах субханаху ва таала баарыбызга жардам берсин. Жана ошондой эле Аллах субханаху ва таала баарыбызга чындыкты чындык кылып көрсөтүп, ошол чындыкка ээрчий турган инсандардан кылсын. Батылды, жалганды жалган кылып көрсөтүп, ошол жалгандан четтене турган инсандардан кылсын. Аллаху алам. Ва саллаллаху ва саллам аля набийина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи ажмаин.